Ошто окуучу кызга сүйүүсүн арнап, аны бычак менен кубалап жүргөн жигит кармалды. Ош шаарынын Исхак Разаков көчөсүндө 11 сентябрда саат 22:30 чамасында 1999 жылы туулган жаран окуучу кызды бычак көтөрүп кубалап жүргөн жеринен кармалды. Жабырлануучу окуучу кыздын айтымында, аны кубалаган жигит ага сүйүүсүн билдирген. Мен 17 жаштамын. Ал бала менен курбу кызым аркылуу 31 август күнү көчөдөн таанышкам. Ошондон бери жолуккан эмесмин. Бүгүн кокустан көчөдө жүргөн жерден жолугуп калсам, ал мени бычак менен кубалады. Ал жигит мага эртең дагы кол салышы мүмкүн. Ошондуктан жашоомдо коркунуч келтирбеши үчүн жоопко тартууну суранам, дейт окуучу кыз. Милиция кызматкерлери жигиттин колундагы бычагын алып, тергөө бөлүмүнө өткөрүшкөн. Учурда аталган факты боюнча Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн Сулайман Тоо милиция бөлүмүнүн тергөөчүлөрү тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Булак турмуш KG. Чоңалайда 8 жумушчу тамактан ууланды делген алтын казуучу компаниянын жатаканасы ашканасынан фоторепортаж. Чоңалай районундагы алтын казуучу компаниянын 8 жумушчусу ууланып, райондук ооруканада дарыланып чыгышты. Алар тамак ашка ууланганын айтып жатышат. Атын атагысы келбеген жумушчулардын бири кен казуучу компания түзүп берген шарттар талапка жооп бербей турганын айтты. Анын билдиришинче, экологиялык жана техникалык коопсуздукту текшерүү жүрүп, бирок оозго аларлык өзгөрүү болбой жатат. Компаниянын тоодо базасы бар. Ал жакта иштеген 20га чукул бала тамактан ууланды. Алардын көбү дары ичип эле калышты. 8и ооруканага жеткирилди. Ишкананын тоодогу базасында жатакана, ашкана бар болгону менен шарттары начар. Иштөөгө талаптагыдай шарт түзүлгөн эмес. Жатаканада пол, жылытуучу техника деген нерсе жок. Ашканада да ысык суу жок. Улуу курактагы аялдар музак сууга идиш жууп иштешет. Жумушчуларга зыяндуулук үчүн сүт, мөмө, жемиштер берилбейт. Балдар тоодо иштегенине карабай арзан кедыларды кийишет. Мамлекеттик тех инспекциядан текшерүү келет. Эми Кыргызда баары билишсе керек, кантип тез келип, кайра тез кетип калаарын. Жетекчилик абалды билгени менен жыйынтык жок. Бишкектен бир эже текшерип келип, өлкө боюнча мындай бардак жер жок, жаптырыш керек деди. Биз иштебесин дебейбиз, шарт түзүп коюшсун деп билдирди. Булак Супер KG.